Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызов YouTube каналынын катталуучулары. Торговля жакка кичине аралашып баштадым. 18 жашка чыгыш элек. Сен эмне жумуш кылгансың? Мен грузчик комплектовщик болуп Ческатта иштегем. Сен үчүн махыр деген Айфон же ушундай сыяктуу бир нерсе. Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызов YouTube каналынын катталуучулары. Момун мусулмандар, баарыңыздарды кирип келген Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун дейли. Туугандар, бүгүн бизде конокто. Москва шаарында эмгектенип жүрүп, мигрант болуп жүрүп, бийчи кызыңыздар. Саламат кызы Жибекжан. Кандайсың? Куш келип. Кандай келип алдың? Тынчсыңбы деги? Амансыңбы? Жакшы, рахмат, келип. Эмгекчил кыз, башында эле сага суроо берейин. Не жумуш кылып атасың азыр? Азыр ошо бий менен жакында эле студия ачтым. Ошо студия менен торговля жакка кичине аралашып баштадым. Ачылышың кут болсун дейли. Туугандар, айтып кетчү нерсе, Жибек жакында эле салон ачты. Эгерде видеону көрүп жакшы комментарий жазсаңыздар, сиздер үчүн сертификат ойнотобуз. Жакшы комментарий жазгандарга сертификатыбыз бар, Жибек. Рахмат. Дээрлик башында эле кыргыз эли менен, туугандар менен бир амандашып аласың, саламдашып аласың. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Баарыңыздарга салам. Мени көрүп жаткан ошо баарыңыздарга салам. Кирип келген Рамазан айыңыздар менен куттуктайм баарыңарды. Рахмат. Жибек, айтсаң, азыр көбүнө эле кызык болуп атса керек. Бул кыз эмне жумуш, кандай жумуштарды аткарып? Жан бийчилер тобу кайсыл жылы, качан түптөлгөн, эмне болуп түптөлгөн дерлик? Жан бийчилер тобунун негиздөөчүсү, жылдын мыкты хореографы. Саламат кызы Жибекжан. Кыргызстандын чөмөлдүү кыздарына буралган Жан би ансамблынын негиздөөчүсү. Жан бийчилер тобу 2021 марттын 19-унда түптөлгөн. Быйыл уже буюрса 2 жыл болуп атат. 2 жылдан бери ошо кыргыз элинин жакшылыктарында кызмат кылып жүрөбүз. Айтсаң, бул сага бул идея кандай болуп келди? Ким берди идеяны? Анан буга чейин эмне жумуштарды кылып жүрдүң эле? Танысы менен мен негизи өзүм кичинекей кезимден эле алектенем. Кичинекей ошо мектепке барып жүргөндө эле бийлечим мектепте. Андан кийин эле шаарга окууга келдим. Анда дагы Адина деген кыз бар болчу. Ошо кыздын колунда бийлеп, Москвага келгенде деле ошо башка кыздардын колунда бийлеп жүрүп эле ошентип. Кыргызстанда жүргөндө өзүм чакан тоже студиям бар болчу. Кыргызстанда. Сокулукта иштетип, Сокулукта кыздарда мектепте кыздарга сабак берчүмүн, анда преподаватель болчумун. Анан Москвага келдим. Москвага келгенде тоже башка группада бийлеп жүрдүм. Андан кийин ал группа жабылып кетти. Анан өзүмдүн костюмдарым бар даяр. Анан бул жактан дагы ачайын деп уже аралашып калгандан кийин бул жактан ачтым. Анан жакшы кабыл алышып эле ошо 2 жылдан бери иштеп атабыз. Азыркы учурда колуңда канча кыздар бар? Канча кыздарды үйрөттүң? Азыр эми бизде деген ансамбль эмес. Биздики танцевальный группа эле, жөн эле кичинекей эле чакан болгон үчүн азыр 5 кыз бар. 5 кыз. Өзүм да чыгып бийлейм. 5 кыз бийлешет. Постоянно бийлеген. Андан башка эгер келип кеткен кыздарды эсептегенде бир 30га жакын кыздар келип кетти да. Алар эми турмушка чыгып кеткендер болду, Кыргызстанга кеткендер болду. А так ошо постоянно азыр бийлеген. Эми сени биз тойлордо көп жерде көрүп калабыз да, кызмат кылып жүрөсүң. Анан көбүнчө жаш кыздар. Эми бул жыл Москва жеринде өзүң деле айтып калдың, ал кыздар бул жерде окуйт депчи. Ата-энелеринен уруксатты өзүң аласыңбы? Аларды кандай жөнөтүп атат? Ошол жагынан бир аз айтып кетсең. Ооба. Азыр именно 5 кыз жөнүндө айтып кете турган болсом, школьницалар, школдо эми бүткөн 18 жашка чыгыш элек. Бирок ата-энелери менен тыгыз байланыштамын, аябай жакшымын ата-энелери менен. Наоборот, ата-энелеринен колдоо көбүрөөк да.
аябай ата-энелер. колдошуп мага ушунча ишенишет. Эми башында жаңы жибергенде ишенбей каждый кайсыл жака барып атат, эмне болду сүрөттөрүн отчет берип турчумун. Азыр уже жарым жылдан ашып калды. Кыздар мен менен жибекке кеттим дегенде болду. Алар вообще переживать этпейт. Баары түшүнүшөт. Менин үйүмдө калышат, 2 күндөп, 3 күндөп калып кетишет. Ата-энелерине да рахмат, аябай түшүнүп. Кыздарына да мындай чектөө жок да. Мен жанында жүрсө уже ишенишет да. Жибек, айтсаң эми азыр көбүнө эле кызык да бул жердечи. Ушундай сулуу кыз кайсыл жерден болот, жашың канчада, сүйлөшкөн жигитиң барбы деп жүрөгүң бошпу, ошол боюнча да бир аз айтып берсең. Мен Чүйдөнмүн, Суу Самырдан, Кожомкул айылынан болом. 23 жаштамын. Ошо. Ал жагы сыр. Ал жагы сыр. Ал жагы сыр. Анан башында дагы бир-эки суроону бере албагандык. Буга чейин эмне жумуш кылгансың? Буга чейин Кыргызстандан жүргөндө мен ошо салондо иштеп элем. Москвага келгенде. Москвага эң жаңы келгенде мен грузчик комплектовщик болуп складта иштегем. 2 ай иштеп, анан андай жумуш мага болуп кеткен. Иштей албай, анан сразу эле салонго кирдим. Салонго кирип, аякта парикмахер болуп жарым жылдай иштедим. Ошо анан ресницага өтүп кеткем. Ошо бойдон эле ресница менен заниматься этип жүрүп, параллельно танцы менен смещать этим да, экөөнү аралаштырып эле. Анан ошо өзүм группамы ачканга чейин ошо ресница менен заниматься эттим. Андан кийин уже танцы өзүм группам менен. Ошондо бүгүндөн баштап салонуң ачылды, бийде, андан башка жумуш кылбайсың. Ушул менен алексиң тыгыз, туурабы? Жакында эле ошо интернет-магазин ачкам, торговля жака. Ошо үчөөнү алып кетишим. Чала берсеңиз да болот. Албетте достор, интернет-магазин, салон керек болсо, тойго кызмат керек болсо, төмөндө номерлерди албетте калтырып коебуз. Ошол номерлерге кайрылсаңыздар болот. Ар дайым жибек сиздердин кызматыңыздарда. Анан көбүнчө интернетте актуалдуу болуп аткан суроолордон бирөөнү берейин. Көп эле ушул суроону кыздарга берип жүрөт. Сен үчүн махыр деген эмне? Кандай түшүнүк бар ошол боюнча сенде? Махыр боюнча. Негизи махыр деген менин түшүнүгүм менен бул если вдруг да, жолдошум менен бир нерсе болуп калса, анан дальше жашап кете тургандай бир средства болуш керек да. Может, бала чакалуу болуп калганда бир нерсе болуп калабы, ооруп калабы, ошондой түшүнөм мен. Махырды ошондой түшүнөсүң. Махырды ошондой түшүнөм. Анан ал нерсеге билбейм, айфон же ушундай сыяктуу бир нерселер жардам бербейт го дейм. Көп эле махырга эмне сурайсың десе, кээ бир киши интернеттерде тарап атпайбы? Айфон, телефон, үй депчи. Эми бул бакытты чечпесе керек, туурабы? Ооба, эми бул махыр менен бакыт чечилбейт, конечно. Махырдын эми өзүнүн орду, анан ар жакта бакыт деген өзү башкача. Эми көбүнчө сени той тармагында бийде көрүп калабыз. Ошол тойлордо кызыктуу окуялар болгонбу? Бир эсиңде калган кызыктуу окуялар? Андай кызыктуу окуялар толтура эле болот. Аябай эле көп болот. Жакшысынан. Ар бир той кызык менен өтөт да. Мындай жөн эле өткөн болбойт. Ар бир барганда обязательно бир приключение менен болобуз. Эң кызыктуурагы, билбейм, бийчилердин баары эле түшүнсө керек, бир нерсеңди унутуп калсаң, ошол. Андан башка бир окуя болгон. Ошол жерден коноктор арасында урушуп кеткен бир ушундай окуялар болот да. Атак калгандар баары билгендей эле. Эми дагы бир суроо да. Көбүнчө эле эми ушул тамадалар көрүп атса, ушул тамадалардын суроосу болсо керек. Бийчилер бир күндө 2 же 3 той алып калат экен да. Ошол тойго кандай жетишесиң, анан ошол нерсени туура деп билесиңби? Ооба, туура эле. Бир күндө. Анткени эми бул жакта бийчилер башка мисалы үчүн тамадаларга же жарчыларга караганда ставкалар аябай эле аз. Анткени той ээлери деле заказ берип атканда билиш керек да. Анткени менде 4 кыз бийлейт да. Бир баш адам алып кетпейт ал акчанычы. Анан ошон үчүн баары мындай Москванын жашоо шартына жараша акча табыш керек да. Аларда ошого жараша эки тойго, эми бул Кыргызстанда эмес, ресторандары жакын эмес, алыс, эки той. Үчүнчүсү бир концерт болушу мүмкүн, кечинде башталган. Атак эки тойдон ашык деле албайбыз. Эки тойго, биринчи тойду ачып коюп, экинчи тойго барасың, экинчи тойду ачып кайра келип эки бийиң бийлеп алып, калганын экинчи тойго барасың. Ушул жерден мындай тамадалардан урушкан күндөрүң болду беле? Ушул боюнча. Ооба, тамадалар эми баары эле түшүнүгү менен түшүнүп
менен эле кабыл алышат. Эми кээ биркилер ошону колдогондор бар, кээ биркилер урушкандар бар, потому что тамадалар деле чүнү болот. Анткени алар дагы бир ответственность алып ошо тойду алып баратат. Ооба. Ээлерине да жаман көрүнүп калбаш керек. Убактысында башташ керек да тамадалар деле. Ошон үчүн алар деле түшүнөбүз. Бирок бийчилерди колдоп койгулачы тамадалар ошондой маалдарда кичине кээде суранып калабыз, кеч баштап бергиле деп. Эми дагы бир суроо, ушунча бул жакка барасың, кыздарың менен бул жакка барасың, ошол жактан сага жардам берүүчүлөрдөн барбы мындай машина менен? Көбүнчө метро менен көп жүктөрдү алып алып барбайсың да, туурабы? Ооба. Же өзүң такси заказ кыласыңбы дегендей? Ооба, такси. Мага эч ким жардам жок. Эч кимден деле андай кел жүгүңдү алып барып коеюн деген делечи. Көп эле такси. Көп эле эмес, постоянно эле такси менен жүрөбүз. Постоянно эки тойдун ортосунда болгондо деле такси менен барып келген. Албетте достор, көрдүңүздөр, Москва жергесинде бөтөн элде болсо дагы такси заказ кылып, жүктөрүн көтөрүп, жаш кыздарды өзүнүн жанында болгон түшүктөрүн өзүнүн мойнуна алып, ушул жерде эмгектенип жүрөт. Анча-мынча угуп аткан тамадалар сиздер дагы кичине колдоп коюңуздар, сиздерден суранат. Жүргөнүңө канча болду? Өзүм бул жерде жүргөнүмө 3 жыл болду. 3 жыл. 3 жылдан бери бар элексиң. 3 жылдан бери бар элекмин, 4-жыл кетип атат. Буюрса ошол жыл бар. Эми ошол ата-энеңе, анан атаңа, бир туугандарыңа эмне деген келет? Ушу алыс жерде жүрөсүң, сагындың. Ага. Не деген келет ушуларга азыр? Силерди сагындым. Жакында барам, алар деле мени күтүп атышат да уже. Атам менен апам көптөн бери көрүшүлүпбүз да, уже 4 жыл деген аябай эле көп убакыт да. Мен даже үчүнчү сестренкам, андан кийинки братишкам бар. Ал экөө уже чоң болуп калышыптыр да. Азыр вообще не представляю барганда кандай ощущение болотчу. Чоң болуп кетишиптир. Мен кичүү иним 3-классында кеткен экенмин да. Азыр уже 6-класс 7-ге көчүп. Уже чоңоюп улгайып калышты. Ооба, аябай. 3-сестренкам деле уже 9-класс болуп калыптыр да. Мындай бул жакта жүрө берип, жумуш менен алек болуп, көп деле маани бербейт экенсиң да. Анан канчанчы класс болдуң десем, 10-класс болдум. 9-класс быйыл бүтөм десе, шок болуп элечи. Таң калып эле. Ошол быйыл буюрса барам. Негизи январда барышым керек болчу, бара албай калдым да. Бийчилерсиң, өзүң бийчисиң. Сен үчүн эң баалай билген бийчилерден, Москваданбы, Кыргызстандан кимдерди ойлойсуң? Ой, андай бийчилер аябай көп. Кыргызстандан, если биздин өзүбүздүн бийчилерден алып келсек, Эрмек Байке бар, бийчи. Ошонун командасын жаңы муут деп алып чыгып атышат да. Ал келинчеги менен чогуу бийлешет. Өткөндө эле Атабековдун концертине келип бийлеп кетишти го. Ошолорду анткени мен деген ошолорду карап өскөнүм экен да. Ошолор как раз менин возрастымда эми чыгып аткан малдарында мен мектепте жүргөн малым болчу да. Ошо Кыргызстандан ошолорду жакшы билет деп. Алар менен дагы бир концертте кичине эме болуп, мага дагы бий коюп берип, ушундай бир связь болуп калган да. Ата группалардан аябай көп эле, Москвадан бийчилер аябай монтип билбейм деле бийчилерин. Бирок шоу балет, башка Өзбекстандын же Тажикстандын тоже атынан Москвада бийлеп жүргөн бийчилер бар, алар менен деле жакшы. Жакшы. Ооба, жакшы. Москвада өзүң билгенден канча бийчи кыздар бар? Канча бий топ бар? Кыргыз биздин. Ооба, биздин Москва. Биздин Москвада мен ачып атканда ошо мен 7-чи группа болуп ачкам да. Анан мен ачкандан кийин ал группалар тарап кетти дагы. Башка ошол эле группада бийлеген кыздар курушту. Азыр бизден тышкары бир 4 бийчи. 4 бийчи кыздар бар. 4 группа болсо керек. Байланышта турасыздар. Ооба, бар менен эле жакшы. Жакшы. Ооба, жакшы. Жетекчилер менен жакшы эле, жакшы сүйлөшөбүз, жолугуп калган жерден сүрөткө түшөбүз. Мындай болобу? Бийчилер бири-бирине акыл үйрөтүп, бий үйрөтүп силерде мындай бири-бириңиздердин опытыңыздарды алмашкан учур болобу же бири-бириңиздерге карабайсыздарбы андай? Жок, биз андай жок. Бирок именно менде, если башка, мисалы үчүн, дел биримдин айыркемдин кыздары бар, алар чыгарган бийди же алардыкына окшоштурбаганга аракет кылабыз да. Анткени бул жакта өзүбүз деле конкуренция аз болгондон деле той дагы ошого жараша аз да. Анан
кимде эмне бар болсо, аларды туура биз дагы ошондой бий же ошондой костюм эмес, андан башкачараак. Аларда эми восточный костюм болсо, биз там Индияны алып чыкканга же кыргыз бийди башкачараак костюм алып чыкканга аракет кылабыз. Бизде элечек, аларда шөкөлө анткени выбор болсун деп дагычы. Бир тойдо канча бий бийлейсиңер? Бир тойдо заказга жараша, Заказга экини, үчтү, төрттөн ашык бий деле болбойт, ашып кетсе ошо 4 бий билебиз. Албетте достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бий тармагынан, салон тармагынан карындашыбыз алып кетти. Бий боюнча кайрылсаңыздар болот тойго, салон боюнча да кайрылсаңыздар болот. Сага чоң рахмат Жибек. Иштериңе ийгилик, дагы bundan дагы жакшы иштериң ийгиликтер боло берсин. Мындай салондордун көбүн ач. Келип бергениңе, тартылып бергениңе чоң рахмат. Ооба, сизге. Сага эркен микрофон, көрүүчүлөргө, туугандарыңа, тааныштарыңа салам жолдоп сүйлөп койсоң болот. Ооба, чоң рахмат чакырып, ошо тартып келгениңиздерге. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Жалпы кыргыз элиме эмне калайын, тынчтык. Тынч болуп туруңуздар мен барганча. Ата-энеме болсо, ата-энеме ден соолукта болуп, алар деле тынч болуп турсун, буюрса жакында Кыргызстанга барам. Ошо бараңыздарга чоң рахмат. Кызып YouTube каналына жаңы кошулган катталуучулар подписка бөлүмүн басып, коңгуроonu басып коюңуздар. Ал эми калганыңыздар жакшы комментарий жазып, лайктан басып коюңуздар. Сиздер менен эми жолу көрүшкөнчө аман болуңуздар.